Assalamu алейкум YouTube көрүүчүлөр. Биздин Сак бол KG каналына жаңыдан катталып, Россия жергесине келип, айдоочу тармагында иштеп жаткан мекендештер, амансыздарбы? Мурдагы видеолорубузда полиция кызматкери тарабынан протокол түзүлүп, сотко жөнөтүлүп, сотто чечилүүчү грубый нарушенияларды сиздерге атап кеткенбиз. Бүгүнкү видеороликте сиздерге полиция кызматкери тарабынан протокол түзүлүп, ошол жерде сиздерге постановление түзүп, штраф жазып бере турган жөнөкөй нарушениялар боюнча сөз кылмакчыбыз. Эгерде биздин Сак бол KG каналыны биринчи жолу көрүп жатсаңыздар, сөзсүз түрдө подписка таштап, лайктан басып колдоп турсаңыздар, биз сиздерге Россия жергесиндеги мыйзамдар боюнча ПДДга тиешелүү бардык мыйзамдарды сиздерге жетиштүү жеткирүүгө аракет кылабыз. Туугандар, Россия жергесиндеги жол эрежелери боюнча мыйзамдарынын пункт 2.7 боюнча сиздерге кыска түшүндүрүп өтөйүн. Пункт 2.7-де айдоочу унаа айдап бара жатканда айдоочуну алаксыта турган буюмдар боюнча айтылган, мисалы планшет, телефон. Телефонду көпчүлүгүбүз кулагыбызга коюп сүйлөшүп бара жаткан учурду гана нарушение болот деп эсептесек, мыйзам боюнча карасак, телефонду унаа айдап бара жатканыбызда колубузга кармап алып, SMS жазышып, видео көрүп кетсек дагы, бул дагы нарушение болуп эсептелинет. Көпчүлүгүбүз пробкада, светофордо турганыбызда телефон колубуздан түшпөйт. Ошол учурда сиздерди полиция кызматкери көрүп калса, байкап калса, сиздерге статья 12.36 час 1 менен протокол түзүп, постановление чыгарып, 1,5 миң рубль штраф жазып бергенге полиция кызматкеринин укугу бар. Эгерде телефонго бирөө чалып калса, ошол учурда сүйлөшүш керек болсо, сөз түрдө телефонду держательге коюп, громкоговоритель менен же болбосо наушник менен сүйлөшө турган болсоңуздар, бул нерсе мыйзам боюнча тыюу салбайт. Мекендештер, эгерде сиз Россия жергесинде доставка тармагында иштей турган болсоңуздар, мен сиздерге ишеничтүү жана өз ишине жоопкерчиликтүү болгон таксопаркты сунуштап кетейин. Таксопарк Богатый курьер. Богатый курьер таксопаркына регистрация болордо Сак бол KG промокодун иштете турган болсоңуздар, сиздерден 3 күн таксопарк өзүнүн комиссиясын албайт. Таксопарктын 24 саат иштей турган техподдержкасы бар. Заказдарда көйгөйлөр жаралса, чалып, кеңири көйгөйлөрүңүздөрдү чечип алсаңыздар болот. Бул Богатый курьер таксопарктын өзүнүн YouTube каналы дагы бар. Ошол каналга катталып, ошол жерден доставка боюнча толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Туугандар, Россия жергесинде полиция кызматкерлери тарабынан статья 12.15 час 2 менен протоколдор өтө көп толтурулат экен. Бул статья кандай жол эреже бузууларга жазылат? Биринчиси бул велосипед жүрүүчү жолдордо унааңыз менен жүрсөңүздөр. Экинчиси пешеходный зонада унааңыз менен жүрсөңүздөр. Үчүнчүсү бул тротуардын үстүндө унааңыз менен айдай турган болсоңуздар, ушул жол эреже бузууларга статья 12.15 час 2 менен протокол түзүлүп, ошол жерде постановление түзүп, сиздерге полиция кызматкери 2 миң рубль штраф салат. Эми жол эрежелеринин мыйзамдары боюнча пункт 22.8 боюнча түшүндүрүп кетейин. Бул пунктта унаага ашыкча адам салып жүрүүгө тыюу салуу жөнүндө жазылган. Эгерде сиз жеңил унаа айдай турган болсоңуздар, айдоочудан сырткары 4 жүргүнчү алып жүрүүгө гана укугуңуз бар. Андан көп жүргүнчү унааңызга салып ала турган болсоңуздар, бул учурда сиздерге полиция кызматкери статья 12.23 час 1 менен протокол түзүп, постановление чыгарып, 500 рубль штраф салат. Андан сырткары полиция кызматкери эгерде каалай турган болсо, дагы бир штраф жазып бериши мүмкүн. Ошол ашыкча адам ремен такпагандыгы үчүн 12.29 менен ага 500 рубль штраф жазып берет. Ошонун негизинде айдоочуга статья 12.6 менен 1000 рубль штраф кошумча жазып берет. Ошол үчүн унааңызга ашыкча адам алып жүрүүгө аракет кылбаңыздар. Штраф алып калышыңыздар мүмкүн. Мекендештер, ушул Сак бол KG каналынан чыккан маалыматтар эгерде сиздерге пайдалуу болсо, сөзсүз башка Россиядагы WhatsApp группалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Кийинки видеолорду көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.